Жалал Абад мамлекеттик университети, Жалал Абад колледжи. Кайтарым байланыш жасаган мен Боронбаева Айгүл. Баланы мектепке даярдоо сабагынан. Окутуучу Досалиева Мунайым эжеке, саламатсызбы? Бүгүнкү сабактын темасы айлана чөйрө менен таанышуу. 6 жаштагы баланы айлана чөйрө менен тааныштырууну узакка созулбаган уюштурууну анча татаал эмес, бирок чоңдордун ишмердигине, курчап турган жандуу жана жансыз жаратылышка, коомдук жашоонун кубулуштарына максаттуу багытталган байкоолордон баштоо керек. Балдарда жаралган ой-пикирлердин негизинде сабак, экскурсия, аңгемелешүү жана башка ушул сыяктуу окутуу процессин уюштуруунун башка формаларында балдардын коом жөнүндө элестетүүлөрүн калыптандырууга негиз түзүшөт. Ошондой эле балдар тарабынан курчап турган нерселерди өздөрүнүн маанилүү фактору болуп, аларды коомдук маанилүү окуяларга катыштыруу, чоңдорго жардам берүүнү, майрамдарга даярдык, балдарды кызыктырган түрдүү тапшырмаларды аткаруу болуп саналат. Предметтик чөйрөдөгү маселелерди чечүү, максатына жетүүнү, балага өздүк балоолорун салыштырууну жана жалпылоочу айлана чөйрөнүн сулуулугун түшүнүүнү жана көрсөтүүнү, балдардын сүйлөө кебин, ой жүгүртүүсүн, чыгармачыл жөндөмдүүлүктөрүн аңдап билүү маданиятын калыптандырууну жөнгө салат. Ошондой эле айлана чөйрө менен тааныштыруу өз ара байланышкан эки түзүүчү. Булар коомдук жашоонун кубулуштары жана заттар менен тааныштыруудан, жаратылыш жөнүндөгү элестетүүлөрдү калыптандыруудан турат. 6 жаштагы балдарды коомдук жашоонун кубулуштары менен тааныштырууда педагог алардын курактуу өзгөчөлүгүн эске алуусу керек жана коюлган окуунун маселелерин, баланын татаал материалды кабыл алуусу жана жардам берүүчү усулдук ыкмалардын жардамы менен ишке ашыруусу керек. Усулдук ыкмаларды тандоо, дидактикалык өнүктүрүүчү жана тарбиялоочу окутууга көз каранды болот. Тапшырмаларды аткарып жатып, балдар түрдүү тажрыйбаларды, байкоолорду жүргүзүшөт. Мисалы, ойношот, сүрөт тартышат, курашат, экскурсияга барышат, өсүмдүктөрдү, топуракты, таштарды изилдешет. 6 жаштагы балдарды окутууда ушул курактын негизги ишмердиги болуп, бул оюн болуп эсептелет. Оюндун жардамы менен ишмердикти турмуштук маанилүү кылат. Ойноп жатып, бала дүйнөнү таанып билет жана адамдардын ортосундагы мамилени түшүнөт. Чыгармачыл талаптарды таанып билүү, кызыкчылыктарды ишке ашырат. Оюн ой жүгүртүүнү, элестетүүнүн, фантазиянын өсүүсүн жөнгө салат. Оюн балдар ортосундагы өз ара мамилени калыпка салат. Алардын социалдык, эмоциалдык сезимин өнүктүрөт. Оюн бул айлана чөйрөнү таанып билүүдөгү касиеттерди таанууга жана оюндук материалдарды аныктоого, ошондой эле аны да андан ары конкреттүү маселелерди чечүүгө, колдонууга, изилдөөгө багытталган конструктивдик ишмердүүлүк болуп саналат. Ушул менен мен кайтарым байланышым аягына жетти. Саламатта калыңыз.